Мен аты жөнүм Байызбекова Ашыр Бүбү. Мен Талас областынан Карабурак районунан болом. Келечек компаниясын бул балам өзү Россияда, балам YouTube'дан көрүп, анан мага совет кылды да, бала неме апа ушу келечек компаниясынан үй алсак кандай болот деп. Анан мен билбейм балам. Келечек компаниясы кандай экенин мен деле жакшы түшүнбөйм, анан өзүң кел. Анан ошондо чогуу келечек компаниясына барабыз, анан кийин ала турган болсоң көрөбүз дедим. Анан мен ишенбей тиги шаарда кызымды 2 жолу жибердик. Ишенбей. Анан үчүнчүсүндө балам келип, кызым болуп, үчөөбүз келип, анан келечек компаниясына келип, келечек компаниясынын коллективдерине жолугуп, анан шарттарын айтты келечек компаниясы, анан бизге жагып калды. Анан былтыр апрель айында, 28 апрелде өчөткө туруп, акчабызды төлөп кеткенбиз. Мына буюрса 7 айдан 8 айга карап калганда, мынтип үйдү болуп отурам, сүйүнүп атам. Ошол келечек компаниясына чоң ыраазычылыгымды айтам, коллективине. Ишиңерге ийгилик. Дагы улана берсин ишиңер. Жакшылык болсун, дайыма денсаулыкта болуп айланайындар, өмүрүңөр узун болсун дайыма. Ушуну колдой бергиле келечек компаниясын. 2 миллионго договор түзгөнбүз келечек компаниясы менен. Анан 500 миң төлөдүк, 80 миң вступление взносун төлөдүк. Кудай берген жактан таптык. Улица Волкова деген. Мага мындай өзүмө жаккан себеби этаждандар жакты. Себеби мен неберелерим менен балам Россияда, неберелерим менен ошо от жакпай этаждамда неберелеримди окутуп, ушакта болгум келди. Талас областында турчумун, Карабурак районунда. Шаарга келди буюрса неберелерди окууга бардып. Ошо балам Россияда иштейт. Анан өзүм берки чоң балам мал жандуу, ошо малдарды сатып, тигин иштеген акчасынан бирге кошумча кылып, анан алып келип төктүк. Ар нерсе деп айткандар болду 7 айдын ичинде. Эми компанияга төлөп коюп, балаларды келечек компаниясы жоюлуп кетсе эмне кыласыңар деп. Анан бирок ар кандай бүкүтүккө болот экенсиң. Келиңче мен деле бүкүтүккө болуп ойлонуп, канча жолу толгонуп, анан келип калды деп. Анан биздин Гүлбайрада болчу да биздин жетекчибиз. Ал да отпускадамын деп чалсам. Анан жок турбайбы, анан неме Амандын номерин берди мага. Жаңы жылдын алдында. Анан мен Аманга чалдым, Аман айланайын. 7 ай бүтүп калды. Келечек компаниясынан үй алабызбы же албайбыз, түшүнүп жүрөбүз айланайын. Десем, эже кой туруңуз. Анан кийин алып, эже болду өчөтүңүз келип калыптыр, үй иштей бериңиз деди. Анан сүйүнүп келип үй иштедик. Мына 1 ай болду, Кудай кааласа үй иштеп, мынтип тамдуу болуп калдык.